Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда парламенттин күн тартибинде программасы башталды. Бүгүн адаттагыдай эле парламенттин күн тартибине коюлган айрым маселелерди, ошондой эле жайкы каникул учурунда депутаттардын эл менен болгон жолугушууларынан кеп кылабыз. Бүгүн ушул парламенттин отурумунда эң жакшы жагдай катарында төрага сиздин китебиңиз бир фестивалдан орун алганын айтып кетти. Ушул китеп боюнча кеңири айтып берсеңиз. Рахмат. Биринчиден, кыргыз элинде мурун чоң салт бар болчу. Айылдарда үйдө китеп андан да бийик турчу. Ар үйдө китеп текче бар эле. 90-91 жылдар болуш керек эле. ЮНЕСКОнун статистикасы чыкканда кыргыздар дүйнөдө китеп окуу боюнча 26-орунда турчу да. Азыр чоң депрессия болду, деградация болду, бирок баары китеп окумал адамдар көп. Ошонун бир көзү катары өткөн жумада 7-сентябрда Москвада ошол шериктеш мамлекеттердин көргөзмөсү болуп, ошол фестивалда бул 12-жыл өтүп атыптыр. Мен биринчи жолу катышып, биздин китеп палатасы сунуш кылып ошол Кыргызда деген китеп бар. Ал буга чейин орусча, англисче, кытайча, немисче чыккан. Азыр түркчө, арабча чыгып атат. Ошо китепке ошол биринчи даражадагы диплом менен сыйланышты. Бул китептин мындай жаралыш идеясы кандай болду? Китеп биз бала кезде баарыбыз окусак керек. Расул Гамзаттын «Мой Дагестан» деген китеби бар. Бул китеп адегенде «Слово о родине» деп чыккан. Ошол Расул Гамзатов ошо кичинекей айылы, анан мамлекеттин бүткүл дүйнөгө даңазалаганда, азыр да менин сүйүктүү китебим. Аны бизге Аман Токтогулов кыргызча которгон, бала кезде ошону кыргызча окудук, кийин орусча котордук. Ошол «Мой Дагестан» деген китепти окуп, бала кезде ошондой кыялбы, мүмкүн илхамбы, ушундай китеп жазсам экен деп жүргөн элем. Анан кийин бир учурларда убакыт болуп калып, баш аягы көбүрөөк убакыт кетип калды окшойт. Бирок кийин бул китеп орусча 5 жолу кайра басылды, англисче 4 жолу кайра басылды, ошонун кытайча, немисче, эми жакында ошо түрккө которулуп бүттү, азербайжанча которулуп бүттү, араб тилине которулуп атат. Шайлоочулар менен жолуктуңуздар. Бүгүнкү күндө негизги көйгөй катары кандай маселелерди айтып атышат элдер? Эми ар кандай жерде ар кандай көйгөйлүү маселелер бар. Бул деген баягы эле финанска тиешелүү маселелер, көпүрө маселелери бар. Мектеп маселелери бар, садик маселелери бар, таза суу маселелери бар, жол маселелери бар, айтор көп маселе бар. Биздин мамлекет, биздин өкмөт алдын келишинче аракет кылып иштеп атат. Депутаттарды жерлерде барып, эң көйгөйлүү маселелерди билгенге аракет кылып атабыз. Бирок мен ушу көпчүлүгү менен жолугуштум. Көпчүлүк айыл өкмөттөрү, көпчүлүк ушу жергиликтүү администрация, көпчүлүк жерлерде бул сатып алуу, тендер деген балекет биздин мамлекетке аябай чоң зыян келтирип аткан учур болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө интернет деген бар, түз заводдордон алып алынган рынок деген бар. Ушулардын баарын тең биз айтып эле келатабыз, бирок чынын айтканда гендирди кескен, ушу тендер экен. Мисалы үчүн тендери жок частный мынакей бир мектепти бир фирма салса өзү акчасы менен, ал бир 10 миллион 15 миллионго арзан салып атат. Тендерден келген 15 миллион 20 миллионго кымбат салып атат да. Мына ушундай эле билип койсо болот. Жанагына башка сапаты деген өлүптүр. Сапат жок. Мына тендерге коет экен, эң баасы ылдый төмөнүнө карап эле Кытайдын сапаты жок товарларын алып, же болбосо мынакей биздин балдарыбызга тамак, кысык тамак жана берген боюнча, продуктулар боюнча, түрмөгө жана продуктуларды алган боюнча тендер жүргүзөт экен. Кайда калган бир сапаты жок продуктуларды алып ушундай бир нерселер биз чырмалып калыптырбыз да. Мен өкмөткө айтат элем, ушул трибунадан пайдаланып, ушу сатып алууну карап, чоң стратегиялык объектилерге, конкурсный объектилерге тендерди калтырып, калганын карап чыгыш керек экен да. Муну азыр бүгүнкү күндө жоопкерчилигин алдырып эле рыноктон, если орто эсептеги рыноктун баасы менен сапатына карап албай, жанакындай бир акча менен шуулдангандар болсо өзү эле билинип калат. Мына ушул экини биз жок кылбасак, бул жанакы мамлекеттин экономикасына чоң салым тийип аткан учур экен да, көпчүлүк жерлерде. Негизи шайлоочулар менен көп жолугушуулар болду. Жерде ошо курулуш маселелеринде эң элдин көп мындай нааразычылыгы баягы Далгастрой деп айтабы, көпкө салынчу. Мына мектепти же бала бакчаны баштадык деген менен 1 миллион сом, 3 миллион сом бөлүп койгон, ал эч нерсесине жетпейт. Мындай темп менен жыл отурса, ал 10 жыл курулчу нерсе. Ошон үчүн биз дагы кече комитетте карап, ошол министерствого тапшырма бердик, бир анализ жүргүзүп, өтө орчундуу, өтө муктаж болгон ошол мектептер болобу, ал жерде түшүндүрүп айтышты. Кээ бир жерде боз үйдө, мындай бирөөлөрдүн үйүндө окугандан ошондой жерлерди
бир тез арада бир финансированиясын чечип бергиле. Анан бардык жер эле муктаж, бирок ошонун арасында өтө муктаж болгон жерлерди чечип берсеңиздер деп. Анын үстүндө дагы мына Балык шаарында ошол шайлоочулар менен жолуктук. Көчмөндөр оюну мына өтө жогорку деңгээлде өткөрдү, бирок ошол Балыкчы коорумдуу жолунун салынышынын баштапкы этапкы ушу Балык шаарындагы бир көчөнү асфальтын алып салышкан. Ал Балык шаары ошол 21-жылымдан 19-жылымга кетип калган. А жерде чоң машиналар жүрөт, суун да сеппейт. Кыскасы айтканда бир шаар өзүнчө бир коллапста турат да. Ошону дагы эртең буюрса ар кандай маселелерди көтөрөлү деп турабыз. Жана да башка ошол пособие боюнча, соцфонд боюнча дагы суроолор көп. Эми аны келип кат жүзүндө кайрылып атабыз, жоопторун алсак, ошол шайлоочуларыбызга кайра жооп беребиз деп турабыз. Эми чыныгында көйгөйлөр ошол эле. Мисалы Бишкек боюнча көбүнчө көтөрүшкөн. Чаң көп, бүт жерде чаң деп атышат. Тазалык маселени көтөрүшкөн. Озеленение боюнча ошол эле маселелер да. А көлдө мисалы пансионаттардын, отелдердин ээлери алар мындай айтканда бизге ушул жылда көп Өзбекстандан туристтер келишкен деп ушуну айтышкан да. Аларды биз каттоодон өткөрөбүз, бирок каттоодон өткөргөндө акчаны төлөбүз деген ушул маселени көтөрүшкөн. Бул коррупция боюнча. Экинчи проблема ушундай эле ОПГ алардын кириши ар кандай мындай майда чуудага кириши ошону көтөрүшкөн. А Бишкектеги ошол эле бизде чыныгында азыр тротуар, озеленение менен айткандай тазалык жана башкалар да. Маселе көп болду. Мисалы баягы тазалык боюнча биздин айылда чоң сай бар да, булактын суусу агат. Ошону бүт тазаладык эл менен, бүт мобилизация кылып. Анан кийин мен Мады айылынан болом да, ошондон карастырып. Мады айылы мурда Курманжан атканын ордосу болчу. Азыр могу кытайлар бир жерди алып, эшектерди багып, ачык өлүктөрдүн монда ачык эле таштап, бүт сасык, жит, ошол жерде балдар бакчалары бар, мектеп бар, базарчиктер бар. Ошого канча кайрылдым, бирок жыйынтыгы чыкпады да, жергиликтүү бийлик тарабынан. Ошол маселени көтөрөйүн деп атам. Аларга кандай чара көрүлүш керек? Жабыш керек да. Өлүктөрдүн ачык эле мен видеолорду бүт бергем, 24 кж видеолор менен көрсөттүгө. Ачык эле жатат. Ал жерде эпидемиянын коркунучу бар. Кудай сактасын, ошол жерде биздин малдар оттоп жүрөт, чөп жеп. Ошол жерде эгерде бир эпидемияга туш келип калса, бүт тарап кетсе, канча деген зыян келет. Ошол маселелер да. Бул баягындай жергиликтүү проблемаларды эл айтат экен. Эми баягы эл айтса калп айтпайт дегендей, ошондой да калк айтса калп айтпайт дегендей. Ошондой маселелер бар. Эми жергиликтүү бийлик тарабынан чечилиш керек бул. Эгерде болбосо өкмөткө чейин чыгабыз го. Көптөгөн көйгөйлөр айтылды болуш керек. Ошолордун негизгилери катарында кайсылар айтылды? Негизгилеринин катарында микрорайондордо болду. Мен газификация, Достук микрорайонунда, андан тышкары жаңы мына 185 квартал деп Жалал-Абадта жаңы квартал бар. Ошол жерде газификация боюнча болду. Газпромго барып бүт канчалык возможно тартып беришти, ошонун баарын сүйлөшүп келгем. Азыр ал маселе изучениеде турат да. Андан тышкары мектепте бир класста 59дан окуучулар болуп, мектептин баягы жетишпегендиги болуп атат Жалал-Абадта. Андан тышкары Сузак районунда болдум. Пособие маселеси дагы деле баягы коррупционный схемалардан арыла албай, соцзащита ошол маселе абдан көтөрүлдү. Больница маселеси. Ушундай эле бүт көйгөйлөр, таза суу маселеси, канализация маселеси, жол маселеси. Андан тышкары жакшы нерселер дагы болду. Сузак районунда мектеп ачылды, бая жер көчкү болгон Алмалуу айыл менен 2 айылдын ортосунда. Мен көтөргөн мектеп бар эле, ошол мектеп курулуп ишке берилди. Андан тышкары Жалал-Абад шаарында дагы 6-чы мектеп ишке берилди. Ушундай дагы көп маселелер бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.